Кечээ 24-майда УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирүү жасаган. Анда ал өлкөдөгү коррупция, оор жана өтө оор кылмыштар менен болуп жаткан күрөш тууралуу айткан. Кайрылууда мамлекеттин түпкүлүгүнө оор залакасын тийгизген кылмыштуулуктун түрлөрү менен күрөшүп келе жатканын, бирок токтото албай жатканын билдирген. Ошол күрөштү 3 этапка бөлгөнбүз. Күрөштү системалаштыруу багытын аныктоо, мыйзам чегинде жазалоону күчөтүү, маалымат түшүндүрүү, ийгиликтерди чыңдоо. Биринчи этап эми гана бүттү. Биз ойлогондой оңой болгон жок. 2-3 ай ашып кетсе 6 ай дегенбиз. Бирок 2,5 жылга созулду. Өтө көп эмгекти, өжөрлүктү, чынчылдыкты жана чыдамкайлыкты жумшадык деп жазган Ташиев. Ошондой эле коррупция менен күрөшүүдө экинчи этапты баштоо алдында турганына токтолгон. Экинчи этап 1,5 жылга созуларын жана өтө оор болгонун белгилеген. Бул экинчи этап 1,5 жылга созулат го деп ойлоймун. Бул өтө оор болот. Жеке мен баарынан баш тартуум керек. Майда чүйдөнү айтпаганда бала, бир тууган, дос, жолдоштор, туугандар жана башка. Мамлекет башчыбыздын менин алдыма койгон тапшырмасы ушундай: урматтуу мекендештер, коомубуз бирдикте күчтүү, акыйкаттуу мамлекетти курабыз. Баарыбыздын убактыбыз өтүп жатат, меники өтө аз калды. Үлгүрүшүбүз керек деп сөзүн жыйынтыктаган өзүнүн Facebook баракчасында Камчыбек Ташиев. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жакын арада Кыргызстанга кайтып келет. Бул тууралуу Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Рыскелди Момбеков Супер KG порталынын галстуктар долбоорунда билдирген. Учурда анализдерин тапшырып жатат, кандай жаңы ооруларга чалдыкканы, илдети кандай өрчүгөнү тууралуу дегендей. Менин билишимче, анын визасы августка чейин узартылган. Август айына чейин дарыланам деп жатат, бирок менимче ага чейин эле жакын арада келсе керек. Эми ага чейин дагы телефон аркылуу байланышып турабыз, деди Момбеков. Маекти толугу менен Супер KG порталынын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Эске сала кетсек, 14 февралда Алмазбек Атамбаев ага карата козголгон Батукаев иши Жогорку сот тарабынан кыскартылып эркиндикке чыккан. Сот ошондой эле ага ден соолугуна байланыштуу чет жакка чыгууга уруксат бергени маалым болгон. Атамбаев анын эртеси эле дарылануу үчүн Испанияга Дубай аркылуу учуп кеткен. Бүгүн 25-майда өлкөдөгү мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты өтүп жатат. Республика боюнча жалпы 2333 мектеп бар. Анда 1,4 миллион ашык окуучу билим алып келет. Иш-чаралардын фоторепортаж даярдалган. Белгилеп кетсек, республиканын менчигинин түрүнө карабастан жалпы билим берүү уюмдарында салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүгө, мыйзамсыз түрдө акча жана башка чогултууларды жыйноого, ошондой эле бүтүрүүчүлөр жана алардын ата-энелеринин катышуусунда акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары иш-чараларды уюштурууга тыюу салынган. Колумбиянын түндүк Сантандер департаментиндеги Тибау муниципалитетинде патруль кылган полиция кызматкерлерине жасалган жардыруудан 3 жаран каза болуп, 8 адам жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышкан. Кабарга караганда каза болгон 3 жарандын 2 полиция кызматкери, бирөө жергиликтүү тургун болгон. Бийлик 2 полиция кызматкери жана 1 жергиликтүү тургун каза болгонун, ошондой эле 4 кызматкер жаракат алганын билдирүүдө. Жардыруучу зат өтүп бара жаткан патрулдук унаанын жанында жаралган деп басылманын маалыматында. Жаракат алган полиция кызматкерлеринин тышкары дагы 4 жаран жаракат алган. Алардын ичинен 2 эркек киши жана 2 аял болгон. Бардыгы ооруканага жаткырылган. Жардыруу Колумбиянын коргоо министри Иван Веласкес аймакка келерден бир нече саат мурун болгону белгиленген. Жергиликтүү маалымат каражаттардын маалыматына караганда, бул аймакта улуттук боштондук армиясынын фронтторунун биринин козголоңчулары, ошондой эле Колумбиянын мурдагы революциячыл куралдуу күчтөрүнөн чыккандар кылмыштуу иштерди жүргүзгөнү жазылды. Чет өлкөлүк жаран кызмат адамына пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу бүгүн 25-майда УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат калайык, мамлекеттик салык кызматынын кызматкерине ишкердик субъектисинин ишмердүүлүгүн текшерүүнү токтотуу үчүн пара берүүгө аракет кылып жаткан жаран кармалган. Кармалган жаран кампалардагы товарлардын калдыктарынын суммасын азайтуу максатында мамлекеттик салык кызматынын кызматкерине 150 000 сом өлчөмүндө акча каражатын пара катары берүүгө аракет кылган. Азыр ал тергөө абагына киргизилди деп айтылат маалыматта. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп жатканы кошумчаланат. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 00 60 +8
965 402 93 Muhyiddin.